Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 20-беренесинин 1-бөлүгүнүн 8-пунктунун жана 35 беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык кезексиз жыйналышты ачык деп жарыялайм. Жыйналышыбызга баштоо үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 76 депутаты катышып жатат, кворум бар. Эми бүгүнкү кезексиз жыйналышыбыздын күн тартибин кароого өтсөк, күн тартибинде эки маселе. Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда өз арызы боюнча токтоткондугун эске алуу жана өзгөчө кырдаалды кайра абалын жокко чыгаруу боюнча маселе. Эгерде каршы болбосоңуздар, күн тартибин негиз катары добушка коем. Процедурный. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Биринчи күн тартибине өзгөчө абал кырдаалын алып салууну сунуштайт элем. Анткени бүт мыйзамдарга ошол туура келет. Эгер каршы болбосоңуздар, биринчи өзгөчө абалды биринчи күн тартибине биринчи маселе коюуну сунуштайм. Рахмат. Каршы жокпу? Добушка коем. Каршы жок. Анда биринчи маселе боюнча ким баяндама кылат? Кимден суруш керек? Анда эгерде каршы болбосоңуздар, ушул өзгөчө абалды киргизүү боюнча токтомду кайра жокко чыгарсак. Добушка коем. Бар? Эми аппарат токтомду алып коюп берсеңиздер. Кийинки маселе көтөрөлү. Чечим кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги кийинки маселеге өтсөк, сөз Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго берилет. Урматтуу бекендештерим, урматтуу депутаттар, мына президентке шайланганыма кечээ 3 жыл болду. Кудайдын буйругу менен элдин колдошуна таянып, мамлекеттик бийликтин баардык бутактары менен биргеликте ички жана тышкы саясатта бир топ иштерди аткардык. 2017 жылы президентке аттанганда берген негизги убадаларымды аткаруу ушул 3 жылдык эмгегимдин өзөгүн түздү. Президенттик мөөнөтүнүн алгачкы жылын тышкы саясатты жолго коюуга жумшадым. Бул көзгө көрүнбөгөн, бирок көп убакытты жана күч аракет талап кылган түшүктүү иш болду. Тышкы саясатты улуттук кызыкчылыктарыбызга толук жооп бергидей жүргүздүк. Мамилебиз согундап калган мамлекеттер менен өнөктөштүгүбүздү бекемдедик. Өлкөнү санааттештирүү, калкты тазасы менен камсыздоо, жаңы жерлерди өздөштүрүү, калкты турак жай менен камсыз кылуу, бул менин президенттик ишимдин негизги багыттары болду. Ички миграцияны токтотуу максатында аймактарды өнүктүрүү саясатына өзгөчө басым жасадым.
бюджеттик жана өлкөнүн финанс институттарынын каражатын эретке буралдык. Өлкөбүздүн экспорттук потенциалын көтөрүү максатында аймактардагы ишкерлер өзгөчө кайраштетүү тармагы сезилерлик каржылык колдоо алышты. Соттук укуктук реформасын ордунан жылдырдык. Коррупция каршы күрөш жүрдү. Көп жылдар бою талашка түшүп келген коопсуз шаар долбоорун ордунан жылдырдык. Патрулдук милиция өлкө борборунун ишин баштап Ош шаарында даярдалууда. Мына ушул жана башка иштердин баары эң биринчи кезекте ар бир жарандын жашоосун жакшыртуу максатында жасалды. Урматтуу мекендештерим, өлкөбүздүн тарыхы 6 октябрга чейин жана андан кийинки учуру деп өлчөнүп калды. Бул факт. Бул бурулуш бизге эмне алып келет? Тарых жана убакыт өз баасын берет. Бул күндөр ар бир кыргызстандык үчүн эң оор күндөр болду. Менин дарегиме колдоо айтуу менен бирге мамлекет башчысы катары тез арада кырдаалды жөнгө салуу талаптары катуу сын пикирлер айтылды. Кыйчалыш учурда эмнелер жасалган азыр кайрадан айтып отурбайын. Болгон күч аракетинди өлкөнүн укук талаасына кайтарууга жумшадым. Мамлекетибиздеги журт тааныган ишмерлер жана өнөктөштөрүм менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Жүздөгөн мекендештерим тынчтануусун билдирип, кеңештерин айтышты. Баарыбыз үчүн өлкөдөн өткөн дөөлөт жок экендиги дагы бир рет ынандым. Биздин жарандык коом күчтүү жана ачык деп буга чейин айтып келгем. Жарандык коом менен массалык маалымат каражаттарын ушул күндөрдөгү аракеттери Кыргызстан укуктук өлкө экендигин далилдөөгө багытталды. Мына ушундай жарандык позициялар үчүн баарыңарга ыраазычылык билдирем. Опурталдуу күндөрү коомду тартипти сактаган элдик дружиналар чыныгы каармандарыбыз болуп калды. Алар Бишкек шаарынын тургундарын терең сый-урматына татыктуу. Учурдан пайдаланып, Кыргызстандын тагдырына кайдыгер карабаган өнөктөштөрүбүздүн, анын ичинде Россия Федерациясына, Казакстанга, Америка Кошмо Штаттарына, Великобританиянын, Бириккен Улуттар Уюмунун, Евробиримдиктин жана Түркманын жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештерим, мамлекет башына эң кыйын учур келгенде жоопкерчиликти таштап кетип калууга акысы жок деген элдин үнүн угуп, бул күндөрү болгон аракетимди жумшадым. Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендештин өмүрү баарынан кымбат. Өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Албетте, бул чечим коомчулук тарабынан ар кандай кабыл алынууда. Бул туура чечим же жокпу, тарых жана убакыт таразалайт. Кудай алдында, кадырлуу журтум алдында менин жүзүм жарык. Ушул курак, ушул кызматка жеткенге чейинки топтогон тажрыйбамды мындан ары да элим үчүн колдон келишинче жумшайм. Албетте, бүтпөй калган иштер калды. Буга ичин ачпай койбойт. Аткарылуучудагы милдеттер көп эле. Ар бир президенттин чоң кыялы максаты болот экен. Менин амбициялуу максатым бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору эле. Бул долбоор боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр болуп, саясий чечим кабыл алынган. Ушуга тиешелүү өлкө баштары менен сүйлөшүп, бул ишти баштаганбыз. Эксперттер ишке киришип, маселе ордуна жылган. Билесиздер, бул долбоор Кыргызстан үчүн, биздин келечегибиз үчүн аба менен суудай керек. Бийликке келе жаткан азаматтарга ушул ишти улантуу аманатын калтырып кетип жатам. Кудайдын колдоосу менен ушул долбоордун ишке ашуусун тилейм, ийгилик каалайм. Урматтуу мекендештерим, иш болгон жерде кемчилик болду. Ал үчүн кадырман элим сиздерден мен кечирим сурайм. Ар бир мекендешиме ден соолук жана бакыт таалай тилейм. Ар бир үйдө жакшылыктар көп болсун. 3 жылдык ишимде мага сеним көрсөтүп келген мекендештериме
чогуу иштешкен бардык бийлик бутактарына, мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга, өзүмдүн аппаратыма, жарандык коомго жана медиа тармагына терең ыраазычылыгымды билдирем. Эки тизгин бир жылдарды колго алып жаткан жаңы бийликтин ишине ийгиликтерди каалайм. Садым Нургозоевич, өзгөчө сизге Кудайым күч-кубат берсин, ийгиликтер болсун. Баарыбыздын тагдырыбыз тең жалгыз Кудайдын колунда. Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Кудайым өзү элибизди колдоп, элибизде аманчылык, жерибизде тынчылык болсун. Аман болуңуздар, урматтуу мекендештерим. Кудайым колдосын баардыгыбызды. Кудайым колдосын. Кудайым колдосын. Рахмат. Буюрса, араңарда болом. Буюрса, Кудай кааласа. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68 статьясынын 1 бөлүгүнө ылайык президент өз ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон учурда жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын Жогорку Кеңештин төрагасы аткарат. Учурдагы коомдук саясий кырдаалды эске алып, жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6 чакырылышынын ыйгарым укуктарын юридикалык жактан аяктоо алдында тургандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруу укугунан баш тартам. Мен өз убактымды, күч аракетимди Жогорку Кеңештин жумуштарына багыттап, жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жаңы шайлоосуна тиешелүү мыйзамдарды карап чыгып, аларды кыска мөөнөттө кабыл алууга болгон аракетимди көрүүгө туура чечтим. Сөз Кыргыз Республикасынын премьер-министри, мындан ары президенттин милдетин аткара турган Садыр Нуркожоевич Жапаровичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн мына тарыхый учурга күбө болуп отурасыздар. 5-6 октябрдагы болгон окуяларда эгерде ошону турукташтырууга аракеттерди жасабай, ар кимибиз ушу үйдө жатып алганда, бүгүн минтип сиздер менен отурбайт элек. Ал баарыбыздарга маалым. Кудайга тобо, эч кандай мародерчулукка алып барбай, эч кандай басып алууларга алып барбай, мамлекетте 3-чү жолу төңкөрүш болду деген сөздү калтырбай, ушундай тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен бийлик алмашып атканына биз 1000 мертебе ыраазы болушубуз керек. Мындан ары мага жүктөлгөн милдеттерди толук аткарууга, бардык күч аракетимди ички жана тышкы саясаттарда мурда кандай келатса ошондой улантууга бардык күч аракетимди жумшаймын. Сиздерге чоң рахмат, терең ыраазычылыгымды билдиремин. Менин кайрылуум кичине бир аз кечирээк болот. Жалпы кыргызстандыктарга бир 2 сааттан кийин кайрылуу жасайм. Рахмат сиздерге. Рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу депутаттар, шайлоонун жыйынтыгынан чыккан нааразычылык биздин өлкөдө бийлик алмашууга алып келди. 10 күндөн ашык токтолбой жаткан элдин нааразычылыгын басуу үчүн өлкөбүздүн президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков кечээ күнү өз ыктыяры менен ээлеген кызматынан баш тартты. Мындай оор чечимди Сооронбай Шарипович биздин өлкөдөгү элдин каны бөөдө төгүлүп кетпесин деп кабыл алынганы өзүнүн билдирүүсүнө жарыя кылды. Мындай кадамга ал элдин кызыкчылыгын өзүнүн кызыкчылыгынан артык көргөнү үчүн барды деп баалайм. Урматтуу Сооронбай Шарипович, бүгүн биз үчүн да, сиз үчүн да оор жана тарыхый күн болуп турат. Себеби жашообузду дайыма тарыхка айланчу убакыт бат эле ак менен караны ордуна коюп, баарыбыз көрүп жүрөбүз. Тарых жана элибиз буга өз баасын берет.
Бирок биз Сооронбай Жээнбеков элдин эсинде жаратман президент катары кабыл алат деп ишенимдүү айта алабыз. Мамлекет башчысы катары ал өлкөбүздү туруктуу социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү үчүн бардык күч аракетин жумшады. Сооронбай Жээнбеков баштаган региондорду өнүктүрүү, санариптик трансформациялоо, элдин таза суу менен камсыз кылуу, ирригациялык системаларды куруу боюнча долбоорлордун алгачкы жемиштери көрүнө баштады. Коррупцияга каршы күрөш, соттук укуктук реформалар жүрүп жатат. Өлкөбүздүн экспорттук потенциалын көтөрүүгө багытталган салык реформасы орун алды. Жээнбеков тарабынан жүргүзүлгөн тышкы саясат ийгиликтүү болду. Коңшу мамлекеттер менен болгон мамилебиз бир кыйла жакшырды. Өлкөбүздү, элибизди канга боебой, кызматтан өз ыктыяры менен баш тарткан эске алып, биздин мыйзамда экс өлкө башчылары үчүн каралган кепилдиктер Сооронбай Шариповичке ыйгарылса туура болот деп эсептейм. Себеби бийликке нааразы болгон эл президентти кетсин деп көчөдө талап коюп жатканда, биздин мурдагы президенттерибиздей болбой, Сооронбай Шарипович өз өлкөсүнөн, элинен качып кеткен жок. Ал өлкөдөн качпагандыктан президенттин бийлиги легитимдүүлүгүн жоготпой, бизде толук кандуу парламент, мыйзам астында толук кандуу жооптуу өкмөт иштеп, мамлекетибиз тез эле укуктук мукка кайра толук кандуу бурулду. Урматтуу мекендештер, Сооронбай Шарипович Жээнбеков бүгүн президенттик кызматтан чоң кадыр баркы менен башын бийик көтөрүп кетүүдө. Өлкөбүз үчүн абдан оор күндөрдө ал биздин жарандарды ара жолго таштап кетпей, түзүлгөн саясий кризисти чечип, бардыгын укуктук жолго салды. Сооронбай Шариповичке сабырдуулугу, жогорку жарандык позициясы жана даанышмандыгы үчүн сиздердин атыңыздардан терең ыраазычылык билдирем. Сизге, урматтуу Сооронбай Шарипович, бекемден солук жана бакубат жашоо каалайбыз. Сиз менен дагы кыргыз эли мамлекет үчүн чоң кызмат кылабыз деп биз ишенебиз, урматтуу Сооронбай Шарипович. Рахмат сизге. Biz жыйыныбызды улантабыз. Азыр сөзгө жазылгандар болуп атат. Канат Кедиканович азыр тапшырылып кетти. Азыр. Төрага Өмүрбек Чиркешке ант бербейт. Бул кайрадан калыбына келтирүү жол менен келип атат. Ошондуктан ант берилбейт. Урматтуу депутаттар, биринчилерден болуп ушул маселе боюнча Өмүрбек Чиркешев жазылды эле. Өмүрбек Чиркешевич сөздө. Ушул боюнча өзүнүн оюн айтып коеюн деп. Бирден ар бир фракциядан бирден деп сүйлөш.
Урматтуу депутаттар, 2005 жылы президент Аскар Акаевдин арызын алып келиш үчүн мен парламенттик делегацияны баштап Москвага баргам. Жаш депутат Садыр Жапаров да ошол делегациянын мүчөсү эле. Москвадагы кыргыз элчилигинин имаратында Аскар Акаев менен жолуктук. Ошондо Аскар Акаевдин кол алдында көптөгөн жылдар иштеп жүргөн адамдар Акаевдин алдына кагаз таштап, арызыңды дароо жаз деп талап кылышты. Аскар Акаев башын көтөрүп бизди карап, мага мындай мамиле кылгыдай, мен колхоздун кампачысы эмесмин. Мен суверендүү мамлекеттин президентимин. Мени сыйлабасаңар да элди сыйлагыла. Мени сыйлабасаңар да мамлекетти, президенттик институтты сыйлагыла деп бизди сөзгө жыккан. Ошондо мен бир окуя эсиме түшүп кетти. 1945 жылы 2 сентябрда Миссури деген линкордун бортунда генерал МакАртур Япониянын капитуляциясын кабыл алган. Ошондо душман болгонуна, жеңилгендигине карабай, япон генералдарына сый урмат менен мамиле кылып, алар аскер формасын, кылычын тагынып, чыкып келип, багынгандыгын жарыялаган. Утулган душманга да татыктуу жигитче март мамиле кылуу керек. Мен Аскар Акаевге убакыт бердим. Элчиликтин алдында, чоң залында журналисттер келип, Кыргызстандын гербинин желегинин астында туруп, трибунадан президенттик кызматын өз ыктыяры менен кеткендиги жөнүндө арызын жазып мага тапшырды. Мен аны парламентке алып келип, ал отставкасын кабыл алганбыз. Президент Жээнбеков кечээ эле арыз жазгандыгына карабастан, бүгүн жогорку кеңештин сессиясын чакырып, ушул жерде өз каалоосу менен кадыр баркын сактап, кызматтан кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Канат Кедейханович, бул сиздердин даанышмандыгыңыздар, айкөлдүгүңүздөр. Бул сиздерде улуу сапаттардын бар экендигинин далили. Мен кыргызстандыктарга кайрылгым келет. Кызматтан кеткен президентти Сооронбай Жээнбековду кордогонго жол бербейли. Ал өз иш үчүн тарых алдында, мыйзам алдында жооп берер. Мыйзамга ылайык президент өз ыктыяры менен кызматтан кеткендиги тууралуу жазган арызы жогорку кеңеште жарыялангандан кийин жогорку кеңеш аны эске алгандыгы жөнүндө токтом кабыл алат. Ошондон баштап анын ыйгарым укугу жогорку төрагасына өтөт. Эгерде төрага тигил же бул себептен улам милдетин аткара албаса, анын расмий билдирүүсүнөн кийин ал ыйгарым укук республиканын премьер-министрине өтөт. Урматтуу депутаттар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мындай президент, мындай өчүр Кыргызстандын тарыхында болгон эмес. Bir adamın kolunda ebegeysiz birlik, prezidenttік, өкмөттүк, керек болса парламенттік бийлик дагы өтүп турат. Анткени парламенттин бир буту тарыхта турат. Бүгүн сизде формалдуу бийлик эле эмес, элдин ишеними, чоң үмүтү сизде. Бул эбегейсиз бийлик. Бирок мен сиздин абалыңызга суктанбайм, тескерисинче аяйм. Анткени эл чоң максаттарды коюп, аларды тез жана толук аткарылышын күтүп жатат. Ал эл керемет күтүп жатат. Аны аткарыш да ошончо кыйын. Урмат сүйүү менен жек көрүүнүн ортосу каш менен кабактын ортосунда экенин унутпайлы. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге кайрылам. Келгиле, Садыр Нуркожоевдун Кыргызстандын өкмөтүнүн бардык жемилгелерин жоктебей, жаңы парламент келгенче колдоп туралы. Садыр Нуркожоевдун пландаштырган ойлорун, реформаларын ишке ашырууна идеалдуу шарт түзүп берели. Дүйнөлүк практикада биринчи 100 күн деген түшүнүк бар. Эгер мамлекет жетекчисинин өкмөттүн даяр программасы, иш планы болсо, 100 күндө көп ишти бүтүрбөсө да баштап койсо болот. Эгерде 100 күндө болбосо, кийин да болбойт деген практика менен бекемделген чындык бар. Сизге тарых, тагдыр мына ушундай сыноону мүмкүнчүлүктү берип турат. Ийгилик каалайбыз. Колдон келген жардамды беребиз. Улуу Наполеон, о Кудай, мени досторумдан сакта, душмандарым менен өзүм эсептешип алам деген экен. Бүгүн тарыхый учурда Камчыбек Ташиев жөнүндө бир ооз сөз айтпасам болбойт. Камчыбек Кыдыршаев досун түрмөдөн гана бошотпостон, аны
саясий олимптин чокусун алып чыкканга чоң салым кошту. Ал достуктун үлгүсүн баарыбызга көргөздү. Бүгүн да ÖKÖ эгиз коздай ээрчип бардык жерде чогуу жүрүшөт. Аны көргөн эл комитет ташыйып кандай кызматта, ал кандай статуста деген суроо салышууда. Илгери госсекретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн ташыйтын кызматын дос секретарь деп айтар элем. Госсекретарга эскертүү берсе, сөгүш берсең, жумуштан бошотуп алмаштырсаң болот эле. Дос секретарды алмаштыра албайсың. Андан кутула албайсың. Ушул кезге чейин Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдердин трагедиясынын негизги себеби эбегейсиз бийликти өз колдоруна жыйнап, анын үзүрүн эл эмес, жакын достору, туугандары көргөндүгүндө болгон. Аларды анга, жарга ошол жакындары, достору түрткөн. Бул бүгүнкү бийликке, урматтуу Садыр Нуркожоев, сизге, сиздин айланадагы ишенген командаңызга чоң сабак болуш керек. Ошондуктан урматтуу Камчыбек Кыдырбаевич, сиздин жоопкерчилигиңиз Садыр Жапаровдун тарых алдында кем эмес, балким андан да жогору. Бүгүнкү өлкөдөгү саясий кризистин негизги себептеринин бири адилетсиз шайлоолор. Жаңы шайлоо өткөрөрдүн алдында шайлоо системасындагы кемчилдиктерди оңдошубуз керек. Биринчи кезекте шайлоо кодексине шайлоо босогосун 7-ден 3%ке түшүрүп, шайлоо күрөөсүн азайтыш керек. Бул жаңы жаш, карапайым саясий күчтөрдүн парламентке келишине жол ачат. Алар көчөдө ушуну талап кылып турушат. Бул бүгүнкү күндүн талабы. Бүгүнкү күн жаңыланууга чакырып турат. Бүгүн өлкөдө президент да, азыр кетти, парламент да, туруктуу өкмөт да жок. Биз убактылуу өкмөт менен жашап жатабыз. Кезексиз парламенттик шайлоону 3 айдын ичинде, кайра президенттик шайлоону 3 айдын ичинде, кайра парламенттик шайлоолорду 60 күндүн ичинде өткөрүү зарыл. Мен эки шайлоону бириктирип, бир күндө өткөрүүнү сунуш кылам. Буга мыйзам жол берет. Биз акча каражаттарын гана экономдоп калбастан, өлкөдө мыйзамдуу бийликтерди тез калыптанышына, саясий стабилдүүлүктүн тез орношуна жетишет элек. Бүгүнкү убактылуу өкмөттүн негизги милдеттеринин бири таза адилеттүү шайлоолорду өткөрүү. Мамлекет башчысынын милдетин аткарган премьер-министр президенттик шайлоого катыша албайт. Бул адилеттүү чектөө. Анткени эч ким өз статусунан ачыкча пайдаланбасын деген чек, кооптону Конституцияда так ушинтип белгиленген. Эгер премьер-министрдин жан досу, жакын партиялашы президенттик шайлоого катышса, шайлоонун адилеттүү болгондугуна илишинеби? Эгер премьер-министр болбосо да шайлоого катышып жаткан анын жакындары өз статустарын ашыра пайдаланбады дегенге бүгүн илишинеби? Ошондуктан Садыр Нуркожоев, сиздин жакын чөйрөңүз президенттик шайлоого катышпаса, алдыга койгон максаттарга жеткенге Кыргызстанга жакшы шарт түзүлөт эле. Жакында сиз конституция коюп, колуңузду коюп ант бересиз. Конституцияны, Кыргызстандын мыйзамдарын так сактайм деп. Болуп көрбөгөн президент, биздин 5 коңушубуз Орто Азия өлкөлөрү бизге кайрылды. Кыргыздар, тынччылык болуш үчүн конституцияңарды сактагыла. Мыйзамда көргөзүлгөн тартипте бийлик органдарын калыптандыргыла деди. Бүгүн Евросоюз да айтып отурат. Мен муну менен эмне айткым келет? Шайлоонун өтүүнүн мөөнөтү, шайлоо өтүүнүн тартиби Конституцияда, мыйзамдарда көргөзүлгөн мөөнөттө болуш керек. Эгер башкача өзгөрүүлөр болсо, бул стабилдүүлүктүн орношуна шарт түзбөйт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз биздин өлкө гана эмес, бүтүндөй дүйнө чайпалып турган маалда мамлекет башына келип, тоодой жоопкерчиликти жана тарыхый миссияны өзүңүзгө алып жатасыз. Ушул тапта эл аралык коомчулук, жакынкы коңушулар Кыргызстан бул кризистен кантип чыгат деп карап турат. Буга чейинки тарыхыбыз көрсөткөндөй, биз бул иретте мындай сыноодон ийгиликтүү өтөбүз. Элдин ынтымагы өлкөбүздүн бүтүндүгү болсун. Урматтуу депутаттар, жаңы убактылуу өкмөт Кыргызстандын тарыхындагы эң татаал кырдаалда өз ишин баштап отурат. Келгиле, чын жүрөктөн аларга бата берип, ишибиз ийгиликтүү болсун деп тилейли. Рахмат. Эмки сөз
КСДП фракциясынан депутат Алтыбаева Айнуру Точубаевна берилет. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, бүгүн өзгөчө жогорку кеңештин жыйыны болуп жатат. Мен биринчи иретте Кыргыз Республикасы Кыргызстанда аялдардын комитетинин атынан көптөгөн аялдардын бирикмелеринин атынан өзүм жеке өзүмдөн урматтуу Сооронбай Шариповичке чоң ыраазычылык билдирет элем. Анткени 3 жылдын ичинде биз энелер, балдар, караялар көптөгөн социалдык багыттагы проекттерди ишке ашууда көрдүк. 3 жылдын ичинде аймактарды өнүктүрүү жылдардын ичинде 18, 19, 20 жылдарды алыскы райондордо, бийик тоолордо, айылдарда жаңы фаптар, жаңы мектептер, жаңы бала бакчалары ачылды. 2 жыл 19-20 Санарип проектинин алкагында көптөгөн теневой экономиканы чыгарууга аракеттер болду. Көптөгөн долбоорлор ишке алышты. Казанда биресе болсо чөмүчкө чыгат деген социалдык багыттагы долбоорлорду Сооронбай Шарипович саясий эркин менен колдоп берди. 2020 жылы биздин сунушубуз менен балдарды колдоо жылы. Мына биз көптөгөн мигранттардын балдарына багытталган аз камсыз үй-бүлөлөрдө балдар үчүн көптөгөн мыйзамдарды даярдадык. Сооронбай Шарипович колдоп берем деп убадасын берди. Республикалык бюджеттен эбегейсиз чоң акчалар керек болгон үчүн колдоп берем, баары бир колдоп берем деп айтты. Биз энелер, аялдар 26 жылдын ичинде бир жаңы мыйзамды Сооронбай Шарипович колдоп берди. Бул ар бир үй-бүлөгө сүйүнчү пул. Кыргыз мамлекетинде балдар төрөлсө, бул жалпы мамлекет үчүн чоң майрам концепциясы менен. Көптөгөн аз камсыз болгон балдар үчүн пособие, пенсияларды берилди. Өзгөчө 5 жылдан бери ичинде аймактардын өнүгүү жылдардын алкагында бир абдан маанилүү мыйзам өттү. Бул айылдык кеңештерге 30% аялдар үчүн квота. Мына азыр региондордо, мен ойлойм, региондордо өнүгөт. Анткени аялдар депутат катары көптөгөн социалдык маселелерди чечкенге аракет кылышат. Биз ыраазыбыз. Аялдар Сооронбай Шариповичке чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Сооронбай Шарипович менимче кылган иштери бир убакыт өткөндөн кийин билинет. Орусча айтканда большое видится издалека. Системдүү иштерди баштаган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен ойлойм, азыркы системдүү иштерди улантыш керек. Сөзсүз преемственность болуш керек. Ар бир мекемеде, ар бир министрликте өзүн саясаты бар. Ал уже фундамент катары, да? Фундамент катары, пайдубал катары бекитилген. Просто ошо ишти таштабай, аягына чыгыш керекпиз. Урматтуу депутаттар, мен дагы бир Садыр Нуркожоевичке кайрылгым келет. Региондордон көп энелер кайрылып атышат, аялдар. Сиз бүгүн жыйындан чыгып, тарапташтарыңызды жооп бериңиз. Алар да барып үйүнө барсын. Энелер кабатыр болуп атышат. Урматтуу депутаттар, дагы бир ушул аялдардын коомдорунун атынан
мамлекет башкаруу системада жаңы багыттарды алабыз деп айтылды. Мен сунушум, биз мажоритардык системага кайтпаш керекпиз. Бул система капчыгы чоң, бай талапкерлердин системасы. Аялдар үчүн, жаштар үчүн, прогрессивдүү адамдар үчүн, мен ойлойм, мажоритарный система туура келбейт. Бул ушул аялдардын кымылынан мен өзүм пикиримди билдирип атам. Ошон үчүн мен ойлойм, жогорку кеңеште дагы биз ушул шайлоо мыйзамдарын үстүнөн иштейбиз. Дагы өзүм сунуштарымды берем. Бул сунуштар жеке мен өзүм оюм жана Кыргыз Республикасынын аялдар кеңешинин комитеттеринин, аялдар комитетинин пикирин билдирип койдум. Чоң рахмат. Рахмат. Сөз КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Шайкулович Өмүркуловго берилет. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, ушул залда отурган көбүңүздөр Кыргызстанды суверендүүлүк алгандан бери бир топ окуяларга, жакшы нерселерге күбө болдук элек. Бүгүн дагы ушул залда бир биздин мамлекетке болгон өзгөчө бир окуянын да күбөсү болуп жатырбыз. Бүгүн президентибиз Сооронбай Шарипович өз ыктыяры менен отставкага кетти. Мен ойлойм, бул бийликтин эң бийик бутагында турган кишинин ушундай өз ыктыяры менен арыз жазып кетиши бул биздин тарыхта биринчи жолу болуп атат. Мен ойлойм, бул кийинки муундарга чоң тарбия таалими болот деп ойлойм. Андан кийинки тепкичте иштегендерге кайсы кызматта иштебесин, эгерде элдин нараазычылыгы болуп, эгерде жасаган иштери ката боло турган болсо, ошону моюнга алып, ушундай арыз жазып кеткенге баарыбыз үйрөнүшүбүз керек. Эми Сооронбай Шарипович менен баарыңыздардан мен көбүрөөк үзөңүлөш болуп жүрдүм. Чейрек кылымдан бери парламентте чогуу иштедик. Андан кийинки кызматтарында бир топ орчундуу кызматтарда Сооронбай Шарипович өзүнүн билимин, өзүнүн билимдүүлүгүн, өзүнүн тажрыйбасын жумшап кызмат өтөп келди, кыргыз эли деп. Кайсы жерде болбосун, өзүнүн адамгерчилиги менен, өзүнүн айлана чөйрөсүнө, жалпы элге жасаган мамилеси менен айырмаланып турат эле. Эми бүгүн ушул кырдаалды эске алып, чыңалууну эске алып, ушул креслонун орду бир адамдын өмүрүнө дагы сыйбайт деп, кан төгүлбөсүн деп, ушул элдин айтып аткан, коюп аткан маселелерин туура кабыл алып туруп, элди кылып жазып кетти арызын. Ал эми бул дагы биз үчүн бир чоң сабак. Албетте кемчиликтер болот ар бир адамдын ичинде. Аны жое билишибиз керек. Андан күнөө издебешибиз керек. Аны куугунтуктабашыбыз керек. Ошон үчүн кийинки бийлик мына урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу жаңы өкмөттүн курамы, сиздер эми бийликти үзгүлтүксүз мына бүгүн официалдуу түрдө жумрай журттун алдында колго алып атасыздар. Мына бүгүнөн баштап жоопкерчилик сиздерде. Эми мен ойлойм, сиздер болгон күчтү, болгон билимдерди, болгон энергияны жаңы курам менен ошону ылдамыраак ишке ашырууга аракет кыласыздар деп. Себеби бүгүнкү экономиканын кырдаал, социалдык сферада кырдаал өтө куруш турат. Эшикте COVID-19 да турат. Мына бүгүн дүйнө жүзү боюнча бул илдет кайтадан башталып, кайта күчөп, кайта дагы Кыргызстанга келиши биз үчүн дагы бир топ кыйынчылыктарды алып келет го деп ойлойм. Ошон үчүн болгон каражаттарды жана башка мүмкүнчүлүктөрдүн баарын тең жумшап чара көрөсүздөр деп ойлойм. Андан тышкары, урматтуу Садыр Нуркожоевич, кадрларга
аяр мамиле жасаңыз. Кадрлар бүгүнкү күндө иштеп аткан ушундай кыйын мезгилде орустар айтат, коней на переправе не меняют деп. Орчунду ушу биздин экономикага же социалдык сферага тиешеси бар билимдүү адистерди сактап калыш керек. Аларда күнөө жок. Андан тышкары ушу бизде өнөкөт болуп калган жалпы саясий баягы чөйрөдө бул куугунтуктоо. Бул биздин эң бир кыргыздын келечегине балта чапчу нерселердин бири да бул куугунтуктоо. Ушуну өзүңүз так айттыңыз, ошол сөзүңүз мага жакты. Куугунтуктоо болбойт деп. Мындан ары. Бул жерден чертаны өткөзөлү дагы алдыга карайлы. Ал эми ким действительно мамлекеттин казынасына кол сала турган болсо, эгерде кылмыш кыла турган болсо, албетте аларга жакшылык жок, алардын баары тең мыйзам алдында жооп бериш керек. Ошон үчүн ушундай кыйын мезгилде сизге дагы мен ойлойм, оңой эмес казыр. Бизди дагы эл аралык коомчулуктагы мына бүгүндөн баштап официалдуу түрдө мындай легитимдүү өткөзүп бергенден кийин мен ойлойм баары тең туура түшүнөт. А эң негизгиси мен ойлойм, ушу сиздердин айтып аткан, коюп аткан нерсени эл колдош керек. Бүгүн элдин үмүтү чоң, элдин үмүтү зор. Ошол эл бүгүндөн баштап турмуш оңолот деп турат. Бирок эми ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар. Ар бир нерсеге өзүнчө дагы мүмкүнчүлүк керек. Любой эле нерсени бат эле жасап берүүгө бул эми сыйкырчы болсо да жасай албайт. Ошон үчүн ушундай нерселерди эске алып, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ишенебиз, колдойбуз. Анан эми могу жерде парламентти таратабыз деген да сөздөр болуп атат. Мен ойлойм, парламенттин таратууга эч кажети жок. Абсолютно. Себеби бүгүн легитимдүү, мына бүгүн өзүңөр дагы легитимдештирген ушул биздин парламент. Бир ай калды. Бир айга чейин аягына чейин иштейлиз. Парламентти да тараткан деген атты дагы мындайча айтканда жокко чыгарыш керек. Анан эми жогордагы көчөдө тарапташтарыңыз, жалпы эле биздин жарандар, сиздердин эле тарапташ эмес, бүгүнкү ушул нааразы болгон баары тең албетте аларга дагы түшүк менен мамиле жасашыбыз керек. Себеби талап тоноочулук болгон жок, тартип болгон жок, кан төгүлгөн жок, ызычуу болгон жок. Мына ушундагы бул дагы өзүнчө бир саясий маданияттын дагы бир чоң көрсөткүчү болуп калды деп ойлойм. Мына ушул окуялардын баары тең бизге кийинкиге сабак болуш керек. Эми уламалам эле мурун революция 5 жылда болсо, азыр 3 жылда болуп калды. Эми токтотуш керек го дейм. Урматтуу саясатчыларды эле, кийинкилери, жаштар келип атат, энергия көп. Тажрыйбасынан, энергиясынан эмоциясы бийик, эмоциясы көбүрөөк. Мына ошо эмоцияга берилбей, ошо балдарды бир аз тартипке салып, ушу мамлекеттеги мыйзамдарды сыйлап, мыйзамдын чегинен ченим бар. Ишиңерге ийгилик каалайм, баарыбызга тынчтык каалайм. Мындан кийин эми мамлекетибизде ар дайым тынччылык болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Сөз депутат төраганын орун басары Касымалиева Айда Камчыбековна берилет. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу кыргызстандыктар, ушул күндөрү тарых жазылууда. Ар бир кабыл алынган чечимди кайра кайтарып алса болбойт. Ал чечимдер кандай жыйынтык алып келерин биз кийин көрөбүз. Сооронбай Шарипович, бүгүн калың эл сиздин кадырыңыздын 100 эселеп өсүшүн, кетишиңизге кайгырып турат. Эмтеден эле сизди сагына баштады. Баары көрүп, бардыгын билип турушат. Кадырыңыз чыныгы калың журттун жүрөгүндө экен. Атайлап жасалган кара пиар сизге жукпаптыр. Эл сыйлап, бул кадамыңызды алкоого алган учур. Мындай кадам чыныгы элин сүйгөн, жерин сүйгөн адамдын колунан гана келет. Мүмкүн сиздин душмандарыңыз бүгүн кубанып, эртең эл сыяктуу кайгырышар. Аны мезгил өз ордуна коет. Айкөлдүгүңүздү, чыдамкайлыгыңызды, ар кандай сынды көтөргөнүңүздү, чыныгы президент, государственник мүнөзгө ээ сапаттагы адам экениңизди баса белгилегим келет. Башкалар башкача ойлонгондур, бирок жараткан оң жолдо жүргөн инсандын жолун кандай гана каралуу, тоскоолдук жаратпасын,
бардык кыйынчылыктан өзү сактайт. Буга бул күндөр күбө. Сиз чыныгы элдин данышманы болдуңуз. Байлык, бийлик, мансап колдун кире экенин, биринчи адамдык сапатыңыз бийик экенине калың эл баа берип турат. Мен президент болордо бир топтун же бир адамдын кызыкчылыгын коргойм деп убада берген эмесмин. Мен кыргыз элинин кызыкчылыгын коргойм деп сөз бергем. Бир адам үчүн саткын аталууга ыраазымын. Элдин кызыкчылыгын саткан саткын болуудан Кудай мени сактасын деген сөздөрүңүзгө бек болдуңуз. Сөзүмдүн аягында бардык тараптарга жана урматтуу премьер-министр Садыр Нуркожоевичке, урматтуу депутаттар, жогорку кеңешке кайрылгым келет. Нашим основным принципом, главной задачей должно стать достижение максимального общенационального консенсуса. Мы все вместе должны принять в ближайшие дни решения, которые будут отвечать интересам нашего единого народа Кыргызстана. Они не должны ущемлять ничьи интересы. Именно достижение общенационального согласия соответствует задачам, стоящим перед государством. Главная наша задача на сегодняшний день – это сохранение мира, законности и общественного согласия. Өлкөдөн өткөн дөөлөт жок. Рахмат. Жыйынтыктоочу сөз Осмонова Айнуру Шермаматовна берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мына 3 күндөн бери 6-сынан баштап өлкөдө абдан ар түрдүү нерселер болду. Биринчи сизге кайрылат элем, Садыр Нуркожоевич, тарапташтарыңызды эшиктен мына кыйкырып аткандарды тындырыңыз. Эл карап турат, эл энелер, апалар баары мындай коркунуч нерсени карап турушат азыр. Алардын баарын таратпасаңыз, эл тынччылыкты каалап атат. Урматтуу Сооронбай Шариповичке ушунча чыдап, мына тынчтык неме менен кеткенине дагы чоң ыраазычылык билдирем. Ал кишинин адамгерчилигин, ал кишинин жасаган иштерин дагы баалай билишибиз керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, туура жолду тандап, эч кимди куугунтукка албай, таза иштеп бериңиз, артты карабай, айкөл болуп, келечекке умтулуңуз, экономиканы көтөрүп, элдин жашоосун оңдогонго аракет кылыңыз. Ийгилик каалайм, кыргыз элине тынччылык каалайм. Рахмат көңүл буруңуздарга. Урматтуу депутаттар, дагы депутаттар жазылып, ушул 2 депутаттан кийин чектөө койсок. Азыр Кожоев Кыргызбаевич, Кожоев Чечебекович, 1 мүнөт. Мейли. Өкмөт дагы барып ишин кылса дегенибизде, азыр да консультация жүргүзмөкпүз, лидер фракциялар менен өкмөт башы сүйлөшсөк дейт, бул шайлоонун аныктоо боюнчачы. Урматтуу мекендештер, урматтуу депутаттар, биз түшүнүп турабыз, бүгүн кырдаал оор, өкмөт иштеш керек, Садыр Нуркожоев иштеш керек. Бирок ушул учурда биз калыс сүйлөшүбүз керек да. Коомчулук карап турат. Мен Сооронбай Шариповичтин жакшы инсан экенин, ыймандуу адам экенин танбайм. Бирок как президент өзүнүн берген антын аткара албагандыктан ушул көйгөй чыгып атат. Элдин ичи чыккан жок. Элдин ичи чыккан жок. Коррупционерлер, мамлекетти тоноп жегендер, мамлекет несенен байыгандар, мүлктөрүн жашырып алгандар, канча деген төңкөрүш болду. Ошолордун баары тең кумга сиңгендей бүгүн эл билбей, каяка кеткенин билбей калгандыктан, экономика өспөй, кедейчилик күчөп аткандан эл көчөгө чыгып отурат. Калыстык кылыш керек. Тегерек четиндеги көзүн май баскандар, өзүбүз кире албай калгандар ушул абалга алып келди бүгүнкү күндө. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылам. Сизде мындай сабак болбош керек. Сиз бүз күчүңүздү элге жумшап, тегерек четиңиздеги жөн эле келип кошомат кылгандардын көзүн тазалап, жана элдин мүдөөсү чыкпай калган, эл албай калган
качып кеткендердин мүлктөрү элге кайтарылып, жеп алгандарын кайта кусуп берип, экономика оңолуп, кедейчилик жоюлганда, мен ойлойм, мындай эч качан кайтарылбайт, болбойт мындай сабактар. Урматтуу депутаттар, мен көп сүйлөбөйүн, мына калыс сөзүмдү айтып коеюн дедим. Биз бардык мыйзамдуу нерсени колдойбуз. Дүйнөсүнө мокочо болуп көрүнбөшүбүз керек. Ар дайым мыйзам жолунда биз жакшы өзгөртүүлөргө, реформага барышыбыз керек. Аны колдоп беришибиз керек. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Сөз КСДП фракциясынын депутаты Зулпукаров Төрөбай Закировичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мына өзүбүз көрдүк, бул 6 числодогу болгон окуялардын баарын, эми Сооронбай Шариповичтин кадамын баарыбыз бүгүнкү күндө сыр боюнча жүрөгүбүздө калды десек биз жаңылышпайбыз да. Ошондуктан бул чечим бул элди ойлоду. Мындайча айтканда, биз ошол 6 числодан баштап ошол дайыма жанында турдук. Ошол жердеги кээ бир кадамдарга барбастан антимитинг өткөрүүдөн баш тартып, эртеңки мамлекеттин келечегин ойлоп, ошол көп нерсени баягы ичинде сыр боюнча сактап калды. Эми мындайча айтканда, ар ким айта берет экен. Бүгүн эле кече эле мактап жүргөндөр бүгүнкү күндө азыр сын пикир айта баштайт. Ошондуктан мен ойлойм, бул туура эмес, эркекчиликке жатпайт. Кандай киши болбосун, өз сыйыматына жараша чечим кабыл алган инсанды сөзсүз колдошубуз керек. Сооронбай Шарипович учуру келет. Ишхак Разаковтай, Султан Ибрагимовтай эл эстеп калат. Бүгүнкү күндө эле мына элибиз, журтубуз Сооронбай Шариповичти колдоп турган баарыбыз байкап турабыз. Мындай кырдаалда кечеги 13-үндө, 14-үндө болгон сессиянын жүрүшүн түздөн-түз Сооронбай Шариповичтин жардамы деп түшүнсөңүздөр болот. Легитимдештирүү, мыйзамдаштырууда чоң ыраазычылык билдирсек болот. Ошондой эле ушул окуяларда 6-сында, анан 10-унда болгон окуяда Мыктыбек Юсуповичке, ошондой эле Мирлан Исакбековичке, Айда Касымалиевага биз чоң ыраазычылык билдирип коелу. Биз бири-бирибизди тирештирип, ошол жаман көрүнбөйлү. Азыр жогору жакта мына Өмүрбек Чиркешевич айтып кетти. Садыр Нуркожоевичтин дагы өзүнүн ою эки түрдүү, мындайча айтканда, конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип, бир мандаттуу, ошондой эле парламенттик системаны сактап калыш керек деген ача пикирлер пайда болуп атат. Мындайча айтканда, бул конституциялык мыйзам, шайлоо кодекси, биз азыр бир ой пикирге келбесек, бул чечимдерди алыш дагы өтө кыйын. Мен 11%-ды колдоп келгенлер көтөрүш керек депчи. Мен оюмдан кайттым. Мен үчүн дегенде элдин талабы ушундай экен. Аны 3%-га түшүргөн туура эле болот экен. Бул мыйзамга өзгөртүү киргизишибиз керек. Эл бүгүнкү күндө дагы бир нерсени күтүп отурат. Люстрация маселеси. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, эгерде биз каалай турган болсок, ошол шайлоо кодексине макул болсоңуздар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты 2 жолдан ашча депутат боло албайт деген норманда кошо киргизип койсок жакшы болот. Ошондо гана таза шайлоо жаштарга мындай жол ачылат да. Рахмат. Уруксат берсеңиз, мен ушул маселе боюнча айтып койсом, урматтуу спикер. Айтыңыз, Садыр Багажович. Урматтуу катышуучулар, депутаттар, мен түндө мыйзамдардын баарын карап чыктым. Бүгүнкү күнгө чейин мыйзам талаасынан чыкпайлы, мыйзамдуу жол менен кетели деп келатабыз. Ошол мыйзамдуу жол менен кетебиз. Эч качан мыйзамдын рамкасынан сыртка чыкпайбыз. Анан эми президенттикте шайлоо болуш керек. Кудай буюрса болот. Аны уже консультация жүргүзүп туруп, ушул жумада, аркы жумада белгилейбиз күнүн. 10 январдан ары карай өтпөш керек экен, анткени 90 күндүн ичинде болуш керек. Парламенттик шайлоо боюнча болсо, мен дагы ошол бир мандаттуу дегенди азырынча мен туура эмес көрдүм. Анткени
парламенттик шайлоо партиялык система менен өтүш керек экен. Мыйзамдар боюнча эгерде биз аны өткөрбөй конституциялык реформага барабыз десек, мыйзам талаасынан бир аз четтеп кетчүдөй экенбиз. Кандай өткөрүү? Мисалы 3%га чейин түшүрөлү деген сунуштар болуп атат. Аны өзүңүздөр чечиңиздер. Бирок 3% өтө эле ылдый болуп калат го деп ойлойм. 5%га түшүрсө болот болуш керек. Бул менин жеке оюм, эч кимге таңуулаган жокмун. Андан кийин 5 миллиондук күрөөнү 1 миллионго чейин түшүрсөңүздөр деген сунушум бар. Анан 120 деген санды 70ге же 90го түшүрүп коюп, ушул парламент келип, андан кийин анан конституциялык реформага барсак туура болот экен. Ошондо мыйзам талаасынан чыкпай кетет экенбиз да. Менин өзүмдүн жеке оюм ушунда, эч кимге таңуулаган жокмун. Аны эми депутаттар азыр лидер фракциялар менен, спикер менен отуруп кеңешсек, сүйлөшсөк, анан бир чечимге келгенден кийин анан парламенттик шайлоону анан ошондон кийин дайындайлы. Рахмат. Сөз КСДП фракциянын депутаты Ибраев Саматбек Кулукевичке берилет. Чыгып кетти окшойт, Сөз сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Өлкөбүз ушундай кырдаалда абдан ушундай ынтымакты дагы бир жолу көрсөтүп атабыз. Бул ушул ынтымагыбызды Кудай кут кылсын. Урматтуу Сооронбай Шариповичке дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Өмүрбек Чиркешевич, сиздин абдан жакшы айттыңыз. Мындан кийин саясий укуктуктоо чындап эле болбош керек. Мына ушул нерсенен ушунчалык көптөгөн бизде саясий толкундоолор болду. Ошого Садыр Кожоевич, ушул сизге дагы ийгилик каалайм. Ишиңизге аябай кыйынчылык учурда келип атасыз. Менин кайрылуум ушул элдик генерал Курсан Асанов, ушул 6-сында ушул биздин мародерство болбой калганына эң негизги бир себепкер киши катары ушул кишинин биздин коллегабыздын бүгүнкү күндө баш банегин өзгөртүп бериңиздер суранабыз. Биздин депутаттардын кайрылуусу да бар, сотко да кайрылганбыз. Ошону мына биринчи күнү болгон экен сотто, ошондон бери эч кандай маалымат жок. Ошого бир көңүл буруп койсоңуздар. Саясий укуктоолорду болбошундагы абдан жакшы оюңузду айттыңыз. Рахмат сизге. Ийгилик каалайм. Рахмат. Сөз Бир Бол фракциянын жетекчиси Сулайманов Алтынбек Турдубаевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу төрага, урматтуу премьер-министр. Мага кече жаштар келишти. Ушул трибунадан бир ооз айтып кой деп суранышты. Мен ошонун үчүн эле чыктым. Жаштар айтып атышат. Кече 5 октябрда эмне үчүн бул чоң толкундоо болду? Бул бир гана шайлоонун жыйынтыгы менен шайлоо адилетсиз өткөн үчүн биз баарыбыз площадка чыктык. Бир гана шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып бердим. Ошол ишке ашты. Андан кийин силер парламент 3 жолу премьер-министрди шайладыңар чогулуп дейт. 2 жолу спикерди шайладыңар. Негизги маселени шайлоо. Эмне ошол жерде кемчилик кеткенди оңдоону силер четке кагып, силер ошол маселе карааларда бири-бириңер менен урушуп, жакалашып, бизди элдин кызыкчылыгын, жаштардын кызыкчылыгын дагы четке кагып атасыңар. Мен урматтуу депутаттар суранам сиздерден. Бул менин жеке кызыкчылыгым эмес. Жаштардын ушул бүгүнкү болуп аткан кемчилдикти оңдойлу деген 3 эле поправка киргизели деп атабыз. Ушуну киргизип берели. Менден башка инициатор болсоңор болгула. 5-10 чакты депутаттар бул жерде инициатор болгонбуз. Башкасы алып чыксын. Ушуну бүгүн айта турган сөз эмес эле. Айттым. Эртеңби бүрсү күнү төрага лидерлер жыйналалы. Болгон 3 нерсени бул жанагы күрөө, барьер жана форма 2. Ушул нерселерди эле алып салалы. Анан кийин колунан келсе жаңы партиялар, жаш партиялар келишсин. Биз аларды көчөгө таштап коюп,
кыйындар 7% менен дагы келип алсак, эртеге кечеги болгон окуя кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Урматтуу төрага, премьер-министр, сиздерден суранычыбыз, жаштар дагы сиздерге жеткизип кой деп айтты. Парламентке депутаттарга жеткиз деп айтты. Ошолордун сөзүн мен чыгып айтып атам. Келиңиздер, оңдоп берели. Кетирген кемчилдикти акыркы күндөрү ушул парламент оңдоп бер. Мурда ушуну дагы көтөргөнүбүздө болбой койгонсуздар, мына отурасыздар. Жок болбойт. Такыр болбойт. 9-га туруп алга 7-ге араң түшүргөнбүз. 5 миллиондон кем болбосун дегенсиздер. Форма 2-ни ошондо жакалашканга чейин барганбыз. Болбой койгонсуздар. Жыйынтык эмне болду? Азыр ушу менен кайра шайлоого барабызбы? Ойлонуңуздар, келиңиздер, урматтуу коллегалар, суранам. Жаштардын атынан суранам. Жаштардын сөзүн сиздерге айтып атам. Оңдоп берели, эртең жыйын кылалы бүрсүгүнүбү. Мына 6 ноябрдан кечиктирилбеген шайлоо таркагандан 1 айдын ичинде кечиктирилбес шайлоо кайрадан объявить этилип, шайлоо болуш керек 2 айдын ичинде. Биз андан эч ким мыйзамды буза албайт. Значит, шайлоо болот. Шайлоого ушул мыйзам, ушу менен барсак, бул кечегини кайра кайталайбыз. Өзүбүзгө келели. Келиңиздер. Оңдоп берели. Рахмат. Рахмат. Жыйын бүткөндөн кийин фракция жетекчилери Алтынбек Турдубаевич чогулуп сөз кылайлы. Процедурный. Кечирип коесуздар, урматтуу коллегалар, парламент өзүбүз калып сүйлөшөт го деп күтүп аттым элем, дагы эле кетип баратасыздар. Лидер фракциялар, Алтынбек Турдубаевич мага капа болбосун. 3 жылдан кийин президент отставкага кете турган өлгөн силер түстүңөр. Жигиттер, бийликтин баары силерде. 6 лидер фракция президентке кирип жетөңөр чечкеле десек, чечпей баш тартып жүрүп, азыр биздин башыбызды каяка дагы айлантып кантасыңар. Акылдашасызбы Канат Кедей Каныш? Баары менен акылдашыңыз бул жерде. 120 депутат менен те. Нормально жакшынакай жолго түшөйлү. Кайра бөлүнө калбай. Процедура боюнча эле айтып атам мен. Бийликтин баары колуңарда турду. Ушу закон кантип өтөт? Ушу кантип премьер болот? Жок дегенде алтоңордон бирөөңөр барбайсыңар, премьер деп канча жолу айтты. Так укпайсыңар да, азыр дагы эшиктин ар жагына кире калайлы да, Садыр Нуркожоевич менен акылдаша калайлы дейсиңер. Акылыңар тунук, эсиңер ордунда болгондо мындай революция болбойт болчу. Бүт 120 депутат менен нормально сүйлөшүп, акылдашып бүтүргүлө, ачык иштегиле. Айткан акылым эле. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катчылары. Мен негизинен айта турган сөздү, ойду Акылбек Үсөнбекович айтып койду. Урматтуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нуркожоевич, сиз да азыр айтып кеттиңиз, фракциянын лидерлери менен кеңешип алалы деп. Кечеги толкуган эл эмнеге чыкты? Толкуган элдин максаты бир тарабы партийный шайлоого каршы чыкты. Бир тарабы биз бир баштуу башкаруу системасын оңдогула деп чыкты. Анан кече оор кырдаал түзүлгөндө башын катып жатып алган кээ бир фракциянын жетекчилери менен бүгүн сүйлөшүп эмне чечилет? Жалпыбыз сүйлөшөлү, жалпы чечим кабыл алалы. Бүгүн мыйзамды бузбай шайлоолорду дайындап, анан элдин, жаштардын ой максатын аткарууга аракеттенели. Кечеги оор кырдаалда Мыкты Өксүпович баш болуп 6 октябрда мыйзамды талаага кайрылып, ошончо коркунучка карабай аракет кылганда жок депутаттар, лидер фракциялар бүгүн парламенттин атынан чечим да кабыл ала албайт. Алардын ою ошо лидер фракциялар мына кечеги төңкөрүшкө алып келди максаты. Чечкинди сүйлөй албай, өзүнүн фракциясын коргой албай жүрүп ушуга келдик биз. Ошондуктан мен сунуш кылат элем, эгерде сүйлөшсөңүздөр жалпы депутаттар сүйлөшөлү, болбосо биринчи күнгө чейин тайм-аут алып, группа фракция болуп ойлорун аныктап келип, анан жыйналышта чечсек деген сунуш бар. Рахмат. Курманкул мырза, кечиресиз, мен баягы мыйзамды эмес, жолдорун деп атам талкууланып, мыйзамды сиздер өзүңүздөр парламент кабыл аласыздар. Мен жолдорун айттым, процедураларын кандай кылабыз, ошону биринчи сүйлөшүп алып, анан кийин алып чыгалы деп. Мен мыйзам жөнүндө айтканым жок. Урматтуу депутаттар, бир 2 депутат жазылды, ушу менен чектесек. Өкмөткө да убакыт берели, иштесин.
Икрамов Тазабек Икрамовичке сөз беріледі. Өнігу фракциясы. Бүтіп салайлы шомен. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төраға, урматтуу премьер-министр. Мен айтайын дегенім, бүгінгі күні жаштардың, елдердің талабы менен көтөрүлүш болду. Сизге чоң ишеним менен сизди бүгүнкү күнү элдин башына алып келип отурат. Урматтуу премьер-министр Садыр мырза, мен айтайын деген, урматтуу Сооронбай Шарипович, элдин бүтүндүгүн сактап, тынччылыгын сактап, бүгүнкү күнү өз кызматынан баш тартты. Ошондуктан Сооронбай Шариповичке ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Аны айта турган нерсем, мына бүгүнкү күнү бардык жерде тополоңдун чыкканы эмнеден болду? Коррупционерлерден. Мен 2018 жылдан баштап көтөрүп келем ушул маселени. Коррупционерлер и коррупционерлердин балдары мамлекеттик жумушка алынбасын деген маселени. Бирок ушул жерде парламенттен эч качан колдоо тапкан эмес. Урматтуу Садыр мырза, ушул маселени да толук карап койсоңуз, бүгүнкү чыккан тополоң эмнеден чыкты? Коррупционерлер кайра жумушка келгенден, парламентке аттангандан, мына элдин ызычусу мына ушул жерден чыкты. Ушуну сөз түрдө эске аласыз деген чоң үмүттөмүн. Ошондуктан ар дайым элибизде тынччылык, аманчылык болсун. Иштериңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат. Жыйынтыктоочу сөз Республика Ата журт фракциясынын депутаты Мавлянова Махабат Эргешовна. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Канат Кедейханович, урматтуу коллегалар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Мынакей биз баарыбыз ушул күндөрү Кыргызстандын 30 жылга жакын тарыхында чоң тамгалар менен жазылып калчу күндү баштан өткөрүп атабыз. Жалпы элибиз чындыгында ушул кезге чейин ар бир башкарууда болгон, бийликте болгон президенттер, премьер-министрлер, бүт аткаминерлер бардыгы ушул мамлекеттин өнүгүүсүнө өбөлгө түзөлү. Биздин элибиздин жашоосу оңолсун деген максаттар менен иштеп келген, бирок тилекке каршы биз мындай кескин өзгөрүүгө, элибиздин жакшы жашоосуна жетише албай жатабыз. Буга мен өзүмдүн жеке пикирим билгизим келет. Биз президенттик башкарууну көрдүк, президенттик, парламенттик башкарууну баштан өткөрдүк, бирок каалаган максатыбызга жеткен жокпуз. Мен ойлойм, ошондуктан бүгүнкү күндө ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз, урматтуу коллегалар, парламенттик же президенттик башкарууга өтүшүбүз керек. Биз тандап алышыбыз керек. Эгерде биз парламенттик болсо, анда премьер-министрдин бүт ыйгарым укуктарын күчөтүшүбүз керек. Премьер-министрди жогорку кеңеш депутаттар шайлайт, элге кызмат кылат. Эгерде жанакындай тескери бир кандай бир көрүнүштөр болсо, ошол эле депутаттар кайра чакырып алат. Мен ойлойм, биз эгерде жогоруда айтылган депутаттардын сунуштарыны колдоого мен даярмын, мен каршы эмесмин. 3% болобу шайлоо порогун, 2% болобу биз каршы эмеспиз. Бирок мен айткым келет, кыргызстандыктар, кыргыздар өзүбүз бөлүнгөнүн жакшы көрүп атабыз. Бирок бул ушу партияга да бөлүнүп, мына көрдүңүздөр 16 партияга бөлүнүп, кыргыздын кыйын дегендери 16 партияга бөлүнүп келдик. Мен ойлойм, биз ушу биримдик болуп, бирдиктүү бир азыраак партия менен болобузбу? Ушундай жолдорун карап, референдум өткөрөбүзбү? Садыр Нуркожоевич, биринчи референдум өткөрөбүзбү? Экинчи парламент шайлоо кылабызбы? Бир башкача системаны тандалышыбыз керек. Антпесек биз ушул жолдон биз тайбай кете беребиз. Антпесек биз мындай максаттарга жете албайбыз. Ушул нерсенин бир кенен кесири фракциялар менен, депутаттар менен кенен сүйлөшүп, ушул бир жол тандалсак, же парламенттик, же президенттик. Мен ушул сунушуп айтат элем. Рахмат көңүл бурганыңызга. Рахмат. Күн тартибиндеги маселелердин баары каралып бүттү. Саламатта болуңуздар.
Бул допелеттер кишинин Кытайга бул допелеши күн тартибине чыгарышы не может сказать, но тем не менее, как обсуждался ли этот вопрос, как это можно сделать, оттуда изъять?
Вы говорили, что до этого, еще до того, как президент подал отставку, что вы не чувствуете морального права исполнять обязанности президента. Какие вот еще мотивы вами двигали, когда вы принимали это решение? Во-первых, учитывая общественно-политическую ситуацию в стране, это принято решение. Но самое главное, еще раз повторюсь, это то, что срок работы парламента 6-го созыва уже заканчивается. Потому что здесь тоже спорный момент есть. Парламент избирается на 5 лет. Четко написано, 5 лет истекли. И в то же время есть норма, что срок работы парламента заканчивается с момента первой сессии нового парламента. То есть, если трактовать 5 лет, то уже срок заканчивается. Поэтому это всегда будет оспариваться, как это спикер парламента, которого срок закончится, исполняет обязанности президента. Поэтому во избежание этих конфликтов, даже когда Сооронбай Шарипович не уходил, еще и не собирался уходить, я об этом постоянно говорил. И было бы нелогично, если бы он не ушел, говорил, что я не могу исполнять обязанности президента, так как срок заканчивается. Когда он ушел заявление, я сказал, я передумал, я буду теперь исполнять обязанности президента. Когда планируется озвученные инициативы обсуждать в парламенте, снижение избирательного порога и так далее? В самое ближайшее время. Спасибо. Как Игорь, можно очень коротко, вот вы как в качестве спикера, да, сколько осталось уже срока до заседания первого? Ну, вы все знаете, что возмущение масс, которые произошли 5 октября, в основном были это из-за итога выборов. Партии, которые не преодолели 7% барьер, они вышли на акции протеста. И сейчас молодежь, которая была именно движущей силой этих революционных процессов, они требуют, они хотят, они желают, чтобы порог снизился. Значит, в первую очередь мы будем рассматривать вопрос снижения избирательного барьера. Второе – это снижение залога. И третье – это вопрос по форме 2, потому что было очень много нареканий еще во время выборов, вы помните, многие партии возмущались, представители гражданского общества возмущались, и поэтому вот эти 3 вопроса, я думаю, в первоочередном порядке мы будем рассматривать. И, естественно, еще мы должны уже назначить дату выборов президента. И Кыргызчан можно? Жогорку кеңеш ушул жакын арада эң мындай күтүүсүз карай турган маселелер бул шайлоого багытталган маселелер. Анткени ушул 5 октябрда болгон элдин нааразычылыгы ошо шайлоонун өтүшү боюнча болду. Азыр эми биз карай турган маселе бул шайлоо босогосунун төмөндөтүү, күрөөнү партиялар койгон күрөөнү да төмөндөтүү жана ошо форма 2 боюнча маселени кароо. Ушул 3 маселе боюнча бир топ коомчулукта элде нааразычылыктар бар. Ушул боюнча биз дагы парламент элдин көпчүлүктүн пикирин дагы эске алып, бул боюнча шашылыш түрдө мыйзамдар карап чыгышсын. Можно Кыргызчан тоже скачать вот ваши мотивы, почему вы отказались от полномочий как второе лицо? Сооронбай Шарипович президенттик милдетти аткарып турган учурда эле аны отставкага кетсе, ким анын милдетин аткарат деген маселе болгон. Ошол учурда эле мен көп жолу өзүмдүн пикиримди айткам. Ошол пикирим дагы эле мен күчүндө. Мен айткам, Сооронбай Шарипович кетпеш керек. Жок дегенде шайлоону өткөрүш керек. Анткени мага ыйгарыла турган болсо, анын укуктары биздин парламенттин мөөнөтү бүтүп калды, иштөө мөөнөтү бүтүп калды. Логика жагынан кандай ушул парламенттин иштөө мөөнөтү бүтүп калган парламент төрагасы президенттин милдетин аткарат депчи. Ошол себептен президент болбой өз ыктыяры менен кызматын тапшырып бергенден кийин биз биринчиден социалдык саясий бир кырдаалды эске алдык. Экинчиден сөзсүз түрдө ушу парламенттин мөөнөтү да бүтүп калганга байланыштуу президенттин милдетин аткаруудан мен ыктыярдуу түрдө баш тарттым. Можно сказать, что было какое-то давление? Нет, никакого давления не было. Вчера требовали еще поджечь ваш дом, то есть... Стоило. У нас есть достаточно сил, которые противостояли этой массе. И самое главное, что я ведь об этом заявлял еще, когда президент не подписал
заявление о своей отставке. Я об этом неоднократно говорил, потому что 5-летний срок работы парламента уже истек. И сразу бы начали бы возникать вопросы, что спикер парламента, который уже срок истек, исполняет обязанности президента. А можете сказать, пожалуйста, что будет теперь с Сооронбаем Жээнбековым? У него есть статус экс-президента? Должен быть экс-президент. Если он не осужден, если он не делал никаких преступлений, то статус экс-президента за ним сохраняется. А вы обсуждали его будущее? Что он намерен делать? Останется ли он в стране? Или какие вообще планы? Да, он в стране останется. Самая трудная минута, если он не покинул страну, значит, он и будет и в дальнейшем находиться в стране. негизи жакшы чечилгендиги мен айттым эл үчүн дагы мамлекет үчүн жакшы ийгилик болду. Ал эми кызматка байланыштуу сиз мындай четке да казбайсыз маалыматты сиз башкы прокуратурага комитет башчысы улуттук коопсуздук кызматына эми бул бизден сырт эле ушундай маалыматтар чыгат. Бирок ошондой эгерде сунуштар болгон болсо биз аны кеңешип коомчулукка айтабыз. Бирок бүгүнкү чейин андай маселе менин тараптан каралбайт. Эгер мүмкүн ошондой болуп кала турган болсо, муну сиз туура деп эсептейсизби? Анткени Садыр Жапаровдун жанында жүргөн дагы жакын дос деп айтып жатышат. Жекече азыр мен саясатчы катары менин багытым, менин көз карашым бул ушул стабилдүүлүккө алып келиш негизги менин максатым. Экинчи максат ошол жанагы консенсус түзүш керек. Бир адам же бир адамдын чечими болбош керек да, бул үчүн площадкалар түзүш керек. Биз жанагы негизи Садыр Нуркожоевич дагы өзгөрүү болсун деп ниет кылып атат. Эл дагы ошо өзгөрүүнү күтүп атат. Мына демек ошол өзгөрүү болууга биз баарыбыз көмөк кошуш керек. Анан тиги кызмат, бул кызмат максат эмес. Максат бүгүн эл өзгөрүүнү күтүп атат, ошону камсыз кылып бериш керек. Скажите, пожалуйста, когда рассматривается вопрос о снижении избирательного порога? Снижение избирательного порога – это полномочия Кириша. Данная норма регулируется конституционным законом о выборах. Я думаю, что сейчас наши коллеги озвучили свое мнение. Конечно, мнения расходятся. И, как вы видели, Садыр Нуркожоевич тоже поддержал данную идею. Для этого нужна площадка, чтобы все политические деятели, депутаты, я думаю, что мы должны вложиться в эти сроки. Чем раньше, тем лучше. Скажите, у партии есть свой кандидат на пост президента? Вопрос рассматривался? Какой партии? Кыргызстан. Данный вопрос не обсуждался. Пока не обсуждался. Пока данный вопрос не обсуждался. Право у всех есть, но так как конкретно у той или другой партии данный вопрос пока сейчас не обсуждался, не рассматривался.
ошону азыр атап өтүңүз. Анткени азыр резиденциядан кетип калат деди. Каяктан кылат? Бүтүн бияктан кылат. Biz öteki boş bir insanlarız. Aslında bayram programı.